Биз Ататүрк паркында Айзада жана Абды менен Факт KG сайтына интервью бердик. Абды, сага чоң рахмат. Рахмат сизге да келип бергениңиз үчүн. Чоң рахмат, биздин Нур Академияга көп келип тур. Буюрса. Сизде окугам деп аябай мени кубандырды. Айзада, сен менен биз мурда Манас шаңырыгында дагы жакшы бир баарлашып, сенден көп бир мыкты интервьюларыңды көрүп, менин ар дайым эле мага жакшылык кааларыңды сезем. Сага чоң рахматымды айтам. Урматтуу кыргызстандыктар, ушундай бир жаштарды колдоо ар бир адамдын колунан келет деп эсептейм. Биз жакшы сөздөрдү арнашууда, жакшы комментарийлерди берүүдө, анан эң эле жок дегенде жамандыкты көргөндө унчукпай калууда, жайылпоодо биздин ушул журналисттерибиздин, операторлордун, режиссерлордун, монтажерлордун иштери аябай көп. Ошондуктан мен ушул учурдан пайдаланып, Айзада баштаган жалпы мен менен иштешкен 18 жылдын аралыгындагы жалпы журналисттерге чексиз ыраазычылыгымды билдирем. Биз түшүнүшүбүз керек, сиздер жок. Бизди жалпы журтка ким жеткирет да? Азыр интернет бар. Бирок мурда биз сиздерге абдан көз каранды болчубуз да. Ошондуктан сиздердин ишиңиздер кээде ысык суукту угасыздар, кээде характерлерди көтөрөсүңөр. Кээде келбей койгондор болот, кечиккендер болот, ар кандай адамдар болот. Ал эми ушул ысык суугуна тоңуп журналистикалык кесипти аркалап жүргөн экөөңөргө даңк. Ден соолугуңар чың болсун, Сизге да ыраазычылык билдиребиз. Биздин эң бир үлгү ала турган айымдардын бирисиз. Сизге чоң рахмат ичке. Рахмат. Күнүңөр жакшы өтсүн.